Немесе келіңіздер чоғы біргелікте көрөлі Залқарбек Табалдиев жаш балбан 19 жашта бұйыл 20 жашқа чейінкілер арасында дүйнө чемпионатына қатышты. Бірағанда бірінші беттешінділе Нурлан Алгазада атты Азербайжанды қотылып қалды. 20 жашқа чейінкілер арасында Азия чемпионатында қола медаль тағынды. Анда өз жүрішінде Пакистан, Өзбекстандық спортшылары жеңіп жарым финалға шыққан. Жарым финалда Ибрахим Исмаили атты ирандық спортшыға ұтылды. Банеме байгелі орын үшін күрішті Анхертене Алтангерел атты монголиялықты ұтып алды. Мындан шығары 17 жашқа чейінкілер арасында дүйнө чемпионатында 8-ші орын болған. Континенталдық турнирлерде мына қолы байгені ұтқандығын белгілеп кеттік. Залқарбек Табалдиев ушундай жақсы жиынтықтары бар. Азыр эми биринчи эскертүү Озеки Кахаров бутка жетүүнүн жолун издейт, бирок Залқарбек Табалдиев керемет артына өттү. Купай айландырып Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Тагет ананар дагы 2 упай, 4 упай. Дал ушул Рустамжан Кахаров атаандашынан күчү 18 жашта. 23 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионат коло медаль ээси. Ал 65те күрөшкөн. Жана дароо 74кө чыккандыгы дагы чоң эрдик. Рустамжан Кахаров атаандашынын бутуна жетти. Ушул жерден эми упай алууга өтө сонун мүмкүнчүлүк бар. Рустамжан Кахаров 2024-жылы 17 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону болгон. Иран, Австралия, Грузия, Казакстан, Орусиянын спортчуларын жеңген. 17 жашка чейинкилер арасында вице-чемпион Азиянын 15 жашка чейинкилер арасында күмүш медалдын ээси. Айтор 2 балбан тең өтө чоң ийгиликтерди жаратып келген. Бирок Рустамжан атаандашынын бутуна жеткени менен азыр бир дагы упай ала элек. Залқарбек Табалдиев коргонууда кемчиликсиз. Жок деген экилемдин сыртына түртүп чыгара алабы? Жок, Рустамжан Кахаров мына эми гана 2 упай, 4-2. Андан соң ышкырыкты жаңырта берсе болот. Залқарбек Табалдиев Республикалык спорт колледжден, Рустам Кахаров Нефчи спорт клубунан Кочкор Атадан келгенин айтып кетели. Чың алышкан кызыктуу күрөштү көрүүдөбүз. Эскертүү пассив деле болгон жок. Азыр беттештин жүрүшүндө эки тарап бири 2 упай, бири 4 упай топтогонго үлгүрдү. Жана бутка жеткен Залқарбек Табалдиев, Рустамжан Кахаров килемдин сыртына чыгып кетти. 5-2 ошону менен эсеп. Жана азыр кайрадан Залқарбек Табалдиев атаандашынын бутуна жетти. Азыр аны жерге тизеси менен кулата турган болсо 2 упай алат. Бирок Рустамжан Кахаров да оңой эмес. Акыр аягына чейин өзүнүн мыктылыгын көрсөттү деги чолбой көздөгөн максатына жетти. Андан соң да айландырып дагы кетти. 2 упай, бирок өзү андан ары бошонуп кете албады. Дагы бир айландыруу жетишеби жок. 2 упай кызылга кетип калды. Мына ушул жерде тобокелдикке барбаш керек эле. Залқарбек Табалдиевдин катасы 9-4, 5 упай айырма. Ага чейин акыркы аракетинде упай алдырбасан да 7 упайга жетип калмак эле.
Азыр дарыгердин жардамын алууда. Бардыгы жайында. Рустамжан Кахаров беттеш улантууга даяр. Байкасаңыздар, грек-рим күрөшүнө караганда эркин күрөшкө келген көрөрмандардын саны көбүрөөк болууда. Азыр дагы бир упай Залкарбекке кетет. Рустамжан Кахаров кайрадан киремдин сыртына чыгып кеткен. Залкарбек Табалдиев ошентип 70 килограммда чемпион болгон. Жакын дегичи болбой Рустамжан Кахаров эч нерсе чечиле элек айли. Шашылбаңыз деп бизге кайрылууда. 2 упай эсеп 6-10. 4 упай жана дагы 2 мүнөткө чукул убакыт бар. Дагы көп нерсе али алдыда. Караңыздарчы, Рустамжан Кахаров кайрадан мыкты атаандашын сиркип туруп, андан соң артка өтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк алган, бирок Залкарбек Табалдиев акыркы көз ирмемде мыкты коргонду, бирок дагы болсо азыр Рустамжан жакшы позицияда дегичи болбой активдүү аракеттер болгон жок. Ошол себептен калыс ышкырыгын жаңыртып кайрадан спортчуларды ортого чакырат. Залкарбек Табалдиевке эскертүү берүүдө, өзүнүн машыктыруучусу айланыш керек экен, турбаш керек экенин билдирүүдө. Атаандаш азыр бутка секирет деп жатат. Бул жерде эмне болду? Рустамжан Кахаров бир аз бошоп койгондой, натыйжада атаандашынын алдында калып калды, дагы 2 упайды берди. Залкарбекке дагы 2 упай. Эсеп 14-6. Бир айландыруу жана беттеш бүттү. 16-6. Залкарбек Табалдиев